Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кумтөргө жардам бергени үчүн камалган. Акча дегенде ата деген унутуп, чупалагын гана салбай, колун матырып жиберчи өкмөт башчысы болгон УКМК жакынга сереп салып, элдин канын соруп, жалагандарды таап жазалай баштады. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз баюу боюнча шектүү катары кармалып, төлөөчүсүн төлөп коюп, эми азаттыкта. Маалыматкалай Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда мыйзам бузуп, Кумтөр Голд компанияга геологиялык чалгондоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгон. Натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эседен ашын көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,3 миң гектар түзүп калган. Атайын кызмат белгилегендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Мындан тышкары УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өз активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте Чүйдө жана Ысык көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп эсептейт. Белгилей кетсек, Абылгазиев учурунда кармалып, бошонуп чыккан. Ал эми мурдагы өкмөт башчы өзү же анын жактоочулары азырынча бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов жаңы кызматка келиши жөнүндө өлкө башчысы өзү сунуштап жатса, кабыл албай коюу жигитке жатмак эмес. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган Эдил Байсалов Ало 24 каналында түз эфирде маек берди. Анда ага алгач аталган кызматка келип калууңуз тууралуу айтсаңыз, сизге сунуш болдубу? Ал күтүүсүз болгон жокпу, сиз кандай кабыл алдыңыз деген суроо берилди. Бул мага күтүүсүз деле болгон жок, анткени буга чейин дагы сунуштар болуп келген. Бирок мен Кыргыз өлкөсүнүн Улуу Британиядагы элчиси катары көптөгөн пландарым жана жумуштарым бар эле. Ал жакка башынан эле чоң пландар менен баргам. Бирок элчи байланыштарды таап ишенимге киришүү үчүн убакыт керек да. Мен пландарымды ишке ашырам деп аракет жасап жатканда пандемия башталды. Жөн эле күтүп калдык. Ошондуктан мен биринчи сунуштарды мунун баарын таштап келе бергим келбей, пандемияга туш келип калганыма ыза болуп жүрдүм. Бирок анан өлкө башчысы өзү сунуштап жатса, мындай жоопкерчиликти кабыл албай коюу жигиттикке жатмак эмес. Жөн эле сын айтпастан өлкөнүн өнүгүшүнө өзүн да салым кошууга катышуу мүмкүнчүлүгү деп билдим. Мен өтө тездик менен өнүгүп жаткан көптөгөн өлкөлөрдү көрдүм. Ошол жакта жүргөндө сенин өлкөң такыр алдыга жыла албай турганын ойлогондо кадимкидей жүрөк тилинет. Жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинде абдан чоң дымактуу милдеттер илинде. Баардык жоопкерчиликти сезип турам. Бирок туура курам болду деп ойлойм жана биз ишенимдүү түрдө дымактуу пландарды ишке ашырабыз деп ишке кириштик, деди ал. Өткөн аптада президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Улукбек Марипов жетектеген министрлер кабинети тарап, министрлер кабинетинин жаңы курамы түзүлгөн. Анын башында мурдагы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров турат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Игра в кальмара сериалын тартуу иштерин канча каражат кеткени жарыяланды. Түштүк Кореялык Netflix кинокомпаниясы тарабынан тартылган Игра в кальмара сериалынын жаратуучулары аталган тасмадан $900 миллион чокул киреше табууну көздөшкөн. Мындай маалыматта чет элдик басылмалар жазышууда. Аталган сериал кыска убакыттын ичинде бүткүл дүйнөдө аттактуулукка жетти. Bloomberg агенттиги жарыялаган маалыматта Netflix сериалдан болжол менен $891 миллион киреше табууну көздөгөнү айтылат. Netflix сериалды тартууга $21 миллион сарптаган. Ошондой эле жалпысынан адамдар шоуну көрүү үчүн 1 миллиард 4 миллион сааттан ашык убакыт коротконун айтышат. 132 миллионго жакын адам сериалдын алгачкы 23 күнүндө тасманын кеминде 2 мүнөттөн көргөн. Маалымат үчүн, Игра в кальмара 9 бөлүмдөн турган сериал. Анда карызга баткан карапайым адамдардын чоң суммадагы акча коюлуп, байларга тарабынан уюштурулган оюнга катышканы. Ал оюн жеңилген адамдардын өлүмү менен коштолуп отуруп, акырында бир гана адамдын аман калганы баяндалат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Ички иштер министрлиги кызматкерлердин баасы 450 миллиард сомду түзгөн 10 килограмм метамфетаминди аныкташты. Бишкек шаарында атайын тергөө аракеттерин өткөрүү учурунда БТС бажы терминалынын аймагында Иран Ислам Республикасы, Түркмөнстан, Өзбекстан Республикасы, Казакстан, Кыргыз Республикасы каттамы боюнча жүргөн DAF маркасындагы жүк ташуучу унаасына түнтүү иштери жүргүзүлгөн. Тинтүү жүргүзүү учурунда унаанын жүк ташуучу принцибинде салынган айрым алма таңгактары пенопласттан жасалган. 147 даана алма табылган. Алардын ичинде кристаллга окшогон ак түстөгү бөтөнчө жыттанган затты камтыган полиэтилен баштыгы болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган иш-чаралардын жүрүшүндө жогоруда аталган жүк ташуучу унаанын айдоочусу Өзбекстан Республикасынын жараны кармалган. Бул факты каттоого алынып, териштирүү башталган. Алдын ала тергөө амалдарынын жүрүшүндө аталган прицеп Иран Ислам Республикасынан чыгып, Түркмөнстандын транзиттик аймагынан дагы бир прицеп кошулуп, Өзбекстан Республикасына чейин жеткирилип, андан ары аталган айдоочу прицеп кошуп Кыргыз Республикасынын аймагына бет алгандыгы белгилүү болгон. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин.
Бекборбиев шайлоодо эмне кылат, тордап жүрө бербейби деп Кыргызстандын маданиятына ополтоодо эмгексинген элдин улун кемситкендей сүйлөгөн акмактар. Оболу оозуңарды ачаардан алдын, эмне деп жатам деп тиги желкеңерди көтөрүп жүргөн баштап аталган аш кабагыңарды бир аз иштетип көрбөйсүңөрбү? Бектин кылган ишинин 1% кылдыңарбы? Өзүңөр эмнени кыйратып койдуңар? Бекборбиев кыргыз маданиятына бар күчүн, талантын, өмүрүн арнады. Эл аралап жүрүп элдин жашоосун, көйгөйүн, ар бир региондун элинин өзүнө тиешелүү салт-санаасын, үрп-адатын көрдү. Темир Сариев көп жылдар бою саясатта жүрүп, бирок бар тапканы чүйдөн улуу деген эле жарыбаган трайбалисттик мүнөздөгү наамга конду. Ал эми Бекборбиев токтоолдун эле эмес, кайсыл жерге барса ошол жердин уулу болуп калды. Себеби анын ырлары баарыбыздын башыбызды бириктирди. Бектин ырларын сүйбөгөн адам жок болуш керек. Мына эми Бекборбиев саясатка аттанса жараша турган жашка келди. Эч нерсени билбеген, дипломду сатып алган атасынын арты менен кызматка, парламентке барып алышкан дөөдүрлөрдү күн сайын көрүп эле жүрөбүз. Бекборбиев төмөндөгү депутаттардан өзү өлүгү артык. Ашка тойго баргыда эл сыймыктана турган эл өкүлү болушуна ишенем. Себеби ал кээде коомчулук айтып чыгып жаткан маселе көйгөйлөрдү угуп, дал ошондо тыянак чыгарасың адам, деп Шаум Мурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Акыркы убактарда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары көчө саясатчылар УКМК төрагасы президент Садыр Жапаровдун көздөй досу Камчыбек Ташиевке ачкенелей жабышып, анын аткарган иштери түгүл, эл менен жолугушууларды сүйлөгөн сөздөрүндө өздөрү каалагандай өңүттөрдү чечмелөөнү адатка айландырып алышты. Алардын максаттары бирөө эле. Кандай жолдор менен болбосун Камчыбек Кадыршаевичти элге досуна жаманатты кылып, аны кызматынан кетире алышпаса да президенттин алыстаттуу. Андан кийин Садыр Жапаровдун өзүн кокойдон алуу. Аны Садыр Нуркожоевич түшүнөбү, аңдып сезеби, ал тууралуу билбейбиз. Кабарыбыз жок. Анын айланасында да Камчыбек Кадыршаевичтин ордун ээлегендери келгендер бар. Адегенде башкаруучунун жанындагы ишенимдүү адамдарын жаманатты кылып кетирип, ал жерлерге өздөрүнүн адамдарын коюп, анан өзүн жайлаганга умтулуу кутумдарын байыртан келаткан ыкмасы. Камчыбек Ташиев саясий жактан гана эмес, жарандык жактан да аябагандай активдүү адам. Анын ведомствосу республиканын бир катар район шаарларында өз түзүмдөрү үчүн батирлерди, кеңселерди курууда. Алардын курулуштарын көргөнү барганда Камчыбек Кадыршаевич каалайбы, каалабайбы эл менен да жолугушат. Эл эмне демегеле, албетте курулуш жүрүп жаткан жерлерде жыйын чогулуштарда ага ар кандай суроолор беришет. Факты жүзүндө өлкөдө экинчи адам болуп тургандан кийин ал суроолорго жооп бериши керек. Ал анын саясатчы гана эмес, мамлекеттик чоң чиновник катары анын милдети. Акыркы убактарда ага эл тарабынан ковидке каршы эмдөө, кумтөр энергетикалык көйгөйлөр, азык-түлүк коопсуздугу, суга системасынын абалы сыяктуу бир катар суроолор берилсе, алар Камчыбек Кадыршаевич билишинче жооп бериптир. Же берилген суроолорго ылайык ковидке каршы эмдөө боюнча жаңы вакциналардын партиялары келаткандыгын, 2 айдын ичинде кумтөрдөгү алдын комбинаты чоң кирешелерди берип, биринчи жарым жылдыкта профицити 564 миллион сомду түзгөндүгүн, бюджеттин быйылкы көлөмү 162 миллиард сомго болсо, келерки жылы 220 миллиард сомго жетерин. Аферист алдамчы инвесторлордун арылуу Чүй облусунун жаңы каналы курула тургандыгын, өлкөдөгү азык-түлүктөрдүн корукелери жазга чейин жетери, ошондуктан элдин ашыкча тызсызданбашы жөнүндө айтышыптыр. Мындай суроолорго республикалык деңгээлдеги чоң жетекчи эмес, район шаарлардан керек болсо, айыл өкмөттөрүнүн башчылары да жооп бергенге укуктуу гана эмес, милдеттүү да. Анткени мамлекеттик жана муниципалдык чиновниктердин башкы милдеттеринин бири элге президенттин, өкмөттүн саясатын жеткирип, суроолорго мамлекеттик кызыкчылыктын өңүтүнөн жооп берип туруу. Эгерде дарыметибиз, билимибиз жетсе, биз менен сиз деле элге андай маалыматтарды берип таркатып турсак, ашыкча болмок эмес. Окумалдык, жарандык парзыбыздан гана кутулмакпыз. Камчыбек Кадыршаевичтин жогоруда айтылгандай жоопторунда лупа түгүл, микроскоп менен караса деле эч кандай чектен чыгуу же жогорку даражадагы мам чиновниктин макамына, этикасына ылайык келбей турган элемент жок. Тескерисинче, андай жооптор Камчыбек Кадыршаевичтин коррупционерлерди гана алкындабастан досунун саясатын жана медиа мейкиндик аркылуу да колдоп сүрөп, ага ал жагынан да жардам бергиси келгендигин гана көрсөтүп жатат. Аны элге тескерисинче көрсөтүүгө аракеттенишкен кутумдардан иштеринен баары бир эч нерсе чыкпайт. Анткени эл кутумдар ойлогондой маңыруу эмес. Жарандарыбыз баарын көрүп билишип, өз акылдарында салмактап турушат. Булак саясат кейт. Эл чындыкты билсин.